Урматтуу өкмөт мүчөлөрү, урматтуу баяндамачылар, бул мыйзам долбоору боюнча мына терең талкуу болду. Бул жогорку кеңеш тарабынан сиздерге жардам болуп мына жаңы кабыл алынган кодекс 360 беренеси болсо 200 беренеге өзгөртүп алып келип атасыздар. Мына көрдүңүздөр, бүт колдоп атабыз. Бирок ошондой колдоо, сый, мамиле болгондо сиздер да мыйзамды бузбай аткарсаңыздар. Мына өзүңүздөр токтом менен мораторий киргизип алып, азыр жеке маңызы боюнча дагы, жеке ченемдер боюнча жаңы беренелер кошо келип атат. Бул деген жана концепциясын өзгөрүү киргизүүнү билдирет. Демек сиздер жана токтомуңуздарды Жеңиш Парпиевич жокко чыгарып коюңуздар 3-чү окууга чейин. Кеңири жол турса терезеден чыккандай болуп атасыздар да. Токтом чыгарып алып, жогорку кеңештин колу менен кайра өзгөртүү киргизгиле деп. Ошондуктан мен сизден өтүнөт элем 3-чү окууга ошол токтом жокко чыгып келсин. Экинчи маселе айтып кое турган. Мына административдик кодекс боюнча бүгүнкү күндө менин маалыматымда 500га жакын иштер бар экен. Жанагы каралып эле иштер каралбай турат. Ал жерде билесиздер да, штраф стоянкадагылар, кожоюндар бүт менчик ээлери. А бүгүн каралгандан кийин ошол жерде турган автоунаалар үчүн каражатты кантип чечесиздер, ушул жагында азыртан караңыздар. Бул чоң маселе көйгөй. Себеби шайлоочулар чалып атат. Маселе көп экен. Ал менчик ээси бекер бербейт автоунааны, билесиздер. Стоянканын ээлери. Ушу жагына көңүл буруп коюңуздар. Рахмат.